Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Biz murунку сабакта дал, зал, ро, за тамгаларын өткөнбүз. Бүгүн син, шин, сод, дод тамгаларды өтөбүз. Иншаллах. Буга чейинки тамгаларды кайталап, андан кийин бул 4 тамганы өтө эле. Харакелер эң биринчиден фатха, кесра, дамма, сүкүн, алиф, а, и, о, а. Андан кийин алиф, а, и, о, ба, ба, би, бу, та, та, ти, ту, са, сако, са, си, су, жим, жа, жи, жу, башы, ортосу, аягы, ха, хи, ху, хо, хи, ху, дал, да, ди, ду, зал, за, зи, зу, ро, ро, ри, ру, за, зи, зу, син. Син тамгасы. Бул сызыктын ылдыйына курсагы түшөт. Башы оңдон солду карай жазабыз. Башы шы сыяктуу, анан бул жака курсак уланат. Бул тамга башында, ортосунда жана аягында. Ушул шы сыяктуу тамга менен башы гана, курсагы жазылбай калат, ушул башы эле жазылат. Ушул башыны көрүп билесиздер. Са, си, су башында, ортосунда, аягында. Бул аягында болсо негизи кандай жазылышы? Ошол сыяктуу эле шин тамгасы. Синден эле 3 чекити бар башында. Шин тамгасы ша, ши, шу. Ша, ши, шу. Кайра кайталаңыздар. Мындай ышкырык сыяктуу үн келет. Ша, ши, шу дейбиз. Андан кийин сод. Сод тамгасы жоон тамга. Бунда дагы мол баш жагы гана жазылып, курсагы жазылбай калат ортосунда, башында келгенде. Со, сы, су деп айтабыз. Фатха, кесра, дамма менен. Жана сөздүн аягында келгенде курсагы менен чогуу жазылат. Негизи бул тамга ушундай жазылат. Кийин дод тамгасы. Соттун эле үстүндө чекити бар. Буну чекити менен айырмалайбыз. Соттон додду. Дод тамгасын көп машыгуу керек. Махражын ордонон чыгарып, дод, жоон жана тилибизди бир учуну тиштин бир азуу жагына алып барып тийгизебиз дагы дод деп чыгарабыз. Дод бир жакка кайрылат да тилч. Дод, до, ды, ду. Бул да жоон тамга. Башында, ортосунда, аягында ушундай жазылат. Ушул менен баары түшүнүктүү болду деп ойлойм. Если сурооңуздар бар болсо, комментарийге жазсаңыздар болот.